Birisi bu oturup çıkan katındın. Bir oturup çıkan katındın yufkasına girip alvatmayısın abi. Sonrası çok mu? Sonrası çok mu sizlerde? Hep de öyle bir kanal. Adamlar çok. Gelgen çok. Kanal Nizam senden. Kanal Nizam. Adam! Так, мозга, стреляна машина. Любой роудыңыз Октябрьскийге жазыңыз. Сіздің арызыңызды албай қоя алмайды. Октябрьскийде бүтірген бұл ішті. Октябрьскийде бүтірген бұл Ана ішті. журналыңыз. Менің бұйымымға. Барын саласың. Бар саласыңар, бар қамайсыңар. Шығармайым да, шықпайды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн 8 сизге кайрылган себеби кече 7 март күнү соттун акыйкатсыз чечимине байланыштуу өзүмдүн 2005 жылдан бери жашап аткан үйүмөн ажырап калдым. Мына кошуналардын бардыгы күбө, үйдөн бардыгын выселять этип, бардык кийим кечек буюмдардан бери баарын чыгарып үйдү жаап салды. Азыр болсо үйдүн ичинде атайын көзөмөлгө охраналарды коюп койгон, өзүбүздүн үйүбүзгө өзүбүз кире албайбыз. Өзүмдүн 2 балам жана ата-энем болуп кошуналар бардыгы боз үй тигип берип, азыр аргасынан боз үйдө жашаганга туура келип атат. Сизден суранарым жакын арада ушуну жакшылап карап, бизди кабыл алсаңыз, бизде ар кандай видео түрүндө дагы, жазуу түрүндө дагы көптөгөн фактылар бар мошенничествого, ошол жөнүндө кеңирээк айтып берет элек. Biz tamdı özümüz peşine salıp, ошондон beri жашап жүргөнбүз. Бул шартка жараша ушундай бир мошенник кишилердин колуна түшүп калдык. Канча жерге кирдик. Даже Зулушевга чейин заявление менен кирген жерибиз бар. Президентке кыскасы бардык жерге эле барабыз, жазабыз. Эртеси эле жыйынтык жок. Акыркы жыйынтык мына кечээ үйдөн ажырап, көчөдө калдык. Көчөдөн калып мына айласыз азыркы погоданын өзгөрүшүнө карап 6 неберем бар. 6 неберем тең көрүнгөн жакта неме болуп турушат. Дагы жакшы мына эмне жакшы, кошуна жакшы демекчи. Эл бар экен, элге ыраазымын, рахмат ушулар колдошуп, жаныман түндөп кечетен бери жүрүшүп мына боз үй тигип берип, айласыз ушул көчөдө калып атам. Мен эмнени каалар элем, Садыр Жапаров, сиздерден ушу акыйкаттыкты сиз өзүңүз башында эле билесиз. Акыйкаттыкты жаратам деп курабыз деп сиз келгенсиз. Мына бизден элдик эң жетишкен президентибиз, ажообуз деп биз сыймыктанып, биз колдоп жүргөн кишилерибиз. А бирок биз ушундай акыбалга келип калдык. Буну эртерээк бир жыйынтыктап бир неме кылып чыгарып берсеңиз, бул сот деген, бул мыйзам жагында иштеген жактардан эч кандай жыйынтык чыкпай атат. Айлабыз кетти, акырында сизге кайрылууга туура келди. Биз ушул эл менен кошуна